Бишкек шаарында коронавируска чалдыккандардын саны көбөйүп жаткандыгы байкалат. Мындай маалыматты Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымына караганда, өлкөдөгү акыркы суткада COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 76 адамды түзсө, анын 56 учуру Бишкек шаарына туура келген. Ошондуктан жарандарды 1,5 метр социалдык аралыкты сактоону, эл көп топтолгон жерлерге барбоону, бет кап тагынуу жана өздөрүн жана жакындарын коркунучка учуратпоо үчүн ведомствонун сунуштарын аткарууну суранабыз, деп билдирди Айнура Ахматова бүгүнкү брифинг учурунда. Ал арада Бишкекте санитардык талаптар күчөтүлө тургандыгын Бишкек мэриясы кабарлады. Бишкекте акыркы суткада коронавирус инфекциясынын 56 жаңы учуру катталып, алардын ичинен 46-сынан COVID-19 табылып, калганы пневмония. Бул туурасында Бишкек шаарынын басма сөз кызматы билдирди. Алардын маалыматына караганда 23 мартка карата жалпы аныкталган оорулардын саны 29645 болсо, анын 13089 пневмония менен ооругандар. Азыркы учурда эпидемиологиялык кырдаал көзөмөлдө, бирок бири-бирибизди жана шаарыбызды сакташыбыз керек. Ушуга байланыштуу социалдык маселелер боюнча вице-мэр Айжан Чыныбаеванын тапшырмасы боюнча санитардык көзөмөл жана чарба жүргүзүүчү субъекттер боюнча мобилдүү топтор тарабынан текшерүүлөр күчөтүлдү деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, өндүрүштүк көзөмөл жана санитардык талаптардын сакталышы үчүн жоопкерчилик баардык жетекчилерге жүктөлөт. Кайрадан былтыркыдай карантин киргизилет. Казакстанда күн өткөн сайын коронавирус жуктургандар көбөйүп, карантиндик чектөөлөр күчөтүлүүдө. Бул туурасында жергиликтүү басылмалар жазышууда. Өлкөнүн ири шаары эсептелген Алматыда майрамдык иш-чараларга тыюу салынып, соода үйлөрү менен ресторандар жабылууда. Аймактардын жашоочуларына Алматы жана Нур-Султан шаарларына келбей туруу кеңеши берилди. Алматынын санитардык бийлиги шаарда вирус жуктургандар көбөйө берсе, былтыр жазындагыдай карантин киргизилип, толук жабылышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги акыркы жумаларда коронавирус жуктургандардын көбөйүшүн 8 март менен байланыштырууда. Мекеме өкүлдөрүнүн айтымында, өлкө тургундары бул майрамды коопсуздук нормаларын эстен чыгарып, чоң шаан-шөкөт менен белгилешкен. 8 марттан кийин өлкөдө вирус жуктургандар кескин көбөйгөн. Акыркы бир жуманын ичинде эле Алматыда күн сайын 400дөн кем эмес кишиден вирус аныкталууда. Коронавируска каршы эмдөө жакында башталат. Кыргызстанда COVID-19 каршы вакцина ушул жумада башталышы мүмкүн. Бул туурасында Республикалык иммуно-профилактика борборунун директору Гүлнара Ишенасипова билдирди. Анын айтымында, жума күнү өлкө Кытайдын Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Бизге расмий документтердин баардыгы дем алыш күндөрү келип түштү. Алардын баардыгы англис тилинде. Биз аларды котордук. Бүгүн эмдөө боюнча илимий техникалык топтун жыйыны болот. Биз анын сунуштарын алабыз. Балким ушул жумада биз Бишкек шаарында, Чүй облусунда жана кийинки жумада Ош шаарында эмдөө иштерин баштайбыз, дейт Гүлнара Ишенасипова. Медициналык кызматкерлерди, мугалимдерди, социалдык кызматкерлерди, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин, бажычыларды, чек арачыларды жана коркунучта турган өнөкөт оорулары бар адамдарды эмдөө боюнча биринчи план. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эмдөө ыктыярдуу боло тургандыгын бир нече жолу баса белгилеген.